Бүгүн 11 апрелде Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки курактагы балдар үчүн ачылган Бөөктай балдарды эрте өнүктүрүү борбору менен таанышты. Билим берүү жана илим министри доктор Гүлкендирбаева балдарды эрте өнүктүрүү борборунда министрликтин кызматкерлеринин балдары 2 сааттан 10 саатка чейинки убакытта боло алышаарын айтып, аларды мектепке чейинки билим берүү адистигинде окуп жаткан студент-практиканттар карай тургандыгын билдирди. Мамлекеттик кызматта иштеген энелерге, аталарга анын балдарына жагымдуу шарт түзүш үчүн деги эле биз өтө кымбат бала бакчаны жасалгылоо кызматын алабыз да. Аны өтө кымбат кроваттар, өтө кымбат бөлмөлөр менен биз ошонун бирөөсүн модель кылып ошо билим берүү министрлигинин базасында көрсөттүк. Биринчиден өнүктүрүүчүлүк, экинчиден ошол эч кандай кроваты жок эле, ошол жерде бир убакта ойнойт, ата энелер тамагын берет, өтө көп чыгымды талап кылбайт. Жапаров министрлик буга окшогон модельдерди алдын ала көрсөтүп турушу керектигин белгилеп, экинчи кварталда бардык министрлик жана ведомстволорду балдарды эрте өнүктүрүү борборлорун ачууну тапшырды. Экинчи кварталда бүт министерство ведомствонун баарында ушундай кичинекей садиктер ачылсын. Ата энелердин баары жумушка чыкпай калып жүрөт. Балдарын каяка жиберерин билбейт. Мына өзүңөргө татынакай ачып алган экенсиңер. Билим берүү министрлиги ушинтип алдын ала бизге көрсөтүп туруш керек модельдер. Модель жасап биттикпи, бизге өткөзүп берип койгула. Борбордогу өнүктүрүүчү оюнчуктар, көрсөтмө куралдар, килемдер улуттук стилде коопсуз, экологиялык таза материалдардан жасалган. Ошондой эле муздаткыч, микротолкундуу меш жана телевизор менен жабдылган.